Ассаламу алейкум, балбагиним. Сага Россиян уже прямой эфирге чыгып туруп мени мындай эмеге чакырып атсаң, мен сага дагы ушундай прямой эфир менен жооп берейин. Бүт информациялар маалымат агенттиктерден кабыл алынат. Маалымат агенттиктер алар деген полностью толугу менен силердин айтканыңарды ошол жака жазып берди. 24 KG'de de бар, Kaktus Media'da da бар, ошол жерлерде бар. Бул бир. Ошакта кайсы фондтук боло, бул фондтук боло, бул деген бүгүнкү күнү абдан оор кырдаалда баарыбыз деген көмөктөшүп жардам берип аткан себебибиз. Эми сен эртеңкиге мага келип бер деп атасың. Балбагиним, менин кыялымды дагы, менин эмелеримдин баарын билесиң, балекеттей. Мен ал сенден сага баргандан мен эч коркпойм да и спокойно бара берем. Бирок геп менде эмес. Иним, сен бир нерсени түшүнүп койчу, жакшыраак. Жакшы бир түшүнүп койсоң, иним. Геп элдин астында, силер деген ош жерге элге отчет беришиңер керек. Силер эл үчүн иштеп атасыңар. Силер ошол мамлекеттен алып атасыңар, каяктан алып атасыңар. Ошол маалыматты мага көргөзбөгүлө. Мага көргөзгөнүн кажети жок. Анткени мен көрүп атам, билем кандай болуп атканын. Анткени мен силердин араңарда эле жүрөм. Мунун баарын мен талап кылып атам. Мунун баарын ачык айкын, ар бир ош жерге жеткизгениңердин баардыгын ошону көрсөтүп бериңиздер. Ошону көрсөтүп бергиле. Элге көрсөтүп бергиле. Силер мага көрсөтпөгүлө. Мага бу көрсөткөндүн эмне кажети бар? Мен билем анын баарын. Силер ошо элге көргөзүп, ошо элдин астына момундай болуп атат, момундай деп туруп. Силердин балбак иним, сен жакшы кызмат кылып атасың, мен көрүп атам. Ошо мэриядан иштеп аткан сени көрүп атам. Действительно, молодец, мен сенин ал жагынан эч бир эметпейм. Бирок мен талап кылам. Силер мага көрсөтпөй, элге көрсөткүлө. Элдин астына көрсөткүлө. Кайсы фонддон канча алынып атат? Кайсы фонд кайсыны жаап атат? Кайсы ТСЖга түшүп атат? Кайсы МТО түшүп атат? Кайсы лайыл өкмөттөргө түшүп атат? Кайсы квартальныйлерге түшүп атат? Анан ошол квартальныйлер, ошол ТСЖнын начальниктери, ошолор деген силерге видео отчет жиберип атабы? Ошондо кептин баары. Ошо силердин азыр кайра өзүңдү айтып кеттиң тетиге алтын казык деген эме деген. Айтып кеттиң. Бирок ошонго чара колдондубу? Ошол квартальныйга чара колдондубу? Ошону жооп бересиңерби? Ошону жооп бергиле да. Түшүнүп атам баардыгын. Бүгүн өтө оор кырдаалда турабыз. Өтө оор кырдаалда. Ошондуктан карабастан, мына мен өзүм чоолу башын баштап, чуркап жүрүп баарын көрүп атам. Силерге мен ыраазымын, мэрия. Бирок бүгүнкү кылган момундай эмелер пакеттерди жыйнап, атайын ушундай эметкен Сооронбай Шариповичке анын баарын кылган зачем? Силер Сооронбай Шариповичти деген туура эмес информациядан иштеп атпайсыңар. Кептин баары ошондо болуп атат да. Ошол себептен эртеңки күнү улуу урматтуу иним, сага жакшы бир айтайын. Мага көргөзбөгүн. Мага көргөзгөнүн кажети жок. Элге көрсөткүн. Элдин астында эметкин. Анан ошол ар бир жеткен действительно социально уязвимый население жеттиби? Ошонго фото отчет бер. Бизден иштеген балдардын фото отчетун ар бир элге жеткизгенин менде бар. Ар бирөөсүнө. Бирок урматтуу балбак иним, мен сени жакшы көрөм, билесиң. Бирок информацияны берип атканда урматтуу Сооронбай Шариповичке туура маалыматтарды жеткизишиңер керек. Ошол элге да жеткизишиңер керек. Силерди эл карап атат. Ошондуктан урматтуу иним, дагы бир айтып коеюн.
Мен талап коюп атам. Мага көрсөтпөгүнүң. Мага көрсөткөн кажети жок. Ош жерде элге көрсөткүн. Комиссия түзөлү. Болуптур. Мен да комиссия кирейин. Ошондой болуп баратса. Ошондой силер ошондой эме мен сизге көрсөтөм деген. Мага керек жок. Элге көрсөтүп бергиле. Эл түшүнсүн, эл көрсүн. Күнүмдүк болуп аткан иштериңерди өзүң чыкпай, мына мэрияда момдай болуп атат. Мынча ТСЖга бердик. Мына бул ТСЖнын квартальный мол. Бул квартальный эжени көрсөткүлө момдай. Көрсөткүлө элди. Көрсөтүп туруп ош жерге, ошол квартальныйга ош жерден айткыла. 1 килограмм тиягына да кетпесин, биягына да кетпесин деп. Айтып берейин дагы бир ошондойду билиңер келсе. Ташкентскийден переулок бар рабочий городокто. Билесиңерби? Тюменскийден переулок бар. Таджикскийден переулок. Таджикский ооба. Ош жерде деген бир мэриянын бир ишмери бар экен. Андан тышкары ош жакта да бир депутат бар экен. Ун таратып атканда 15 мишок ош жакка түшүп атат. Анын жанында деген 10 чактуу үйлөр турат ош жакта. Кең багалдар. Ошолорго бербей ош жакка түшүп атат ун. Ошол туурабы, иним? Квартальныйлер кээрлерин карап көрсөңөр, элге жетип атабы ошол? Ошол элге жетип атабы? Ошону карап көрбөйсүңөр биринчи. Кечирип койгун, катуу тийип атсам. Бирок сиз деген, мен деген Азизге эч кандай дом жок. Сага тем более иним андай дом жок. Бирок бунун бүгүнкү күнү кырдаалда бул өтө опасный, взрывоопасный зона турабыз. Эртең күнү голодный бунт болуп кетсе эмне болот? Эртең күнү ошол эле элдер чыгып кетсе эмне болот? Ошондо дана зараженияны көрөбүз. Ошондо дана ошону мамилеге түшөбүз. Анан эмне болот? Ошондо кыргыз калкым кырылып калат. Кичинекей 6 миллион болгон кичинекей калкпыз. Керекпи мен сага да бир видео көргөзөм. Мен сага азыр жиберем бир видеолор. Ошол видеолорду иликтеп көрчү. БГКдагы олтурган бир депутаттын аялы монда алтында олтуруп алып туруп, ошол продуктага жазылыптыр. Уят деген да. Кандайча түшүнсө болот муну? Айтпайын дегем. Урушпайын дедим. Ол барын тең архивировать эткем. Барын чогулткам. Бүт видеолордун барын чогулткам. Унчукпайын дедим. Бирок бүгүнкү кылганыңар кичине туура. Мындай элге силер деген президентке да эмес, Сооронбай Шариповичке да эмес, силер премьер-министрге да эмес. Силер деген элге подотчетныйсыңар. Силерди деген БГКнын депутаттары тандайт. Силер элге жооп беришиңер керек. Анан туруп алып мени күтөм дейсиң. Экөөбүз мындай деле кезигип алабыз. Ал сени менен кезигиш проблема жок мен үчүн. Азыр керек болсо азыр үйүңө деле барып алам. Ал жагынан эч бир коркунучум жок. Ушунчалыкке жеткизбейдиңер да. Унчукпай жүрдүм. Сөз сүйлөгөн жокмун. Бирөөңөргө тийишкен жокмун. Бирок ушунчалык эметиштин кажети эмне? Эми ушунчалык мына бүгүн бир видеону алып келди. Биздин балдар. Момдай, алтыны момдай. Депутаттын аялы экен. Ошол үйүндө 570 турат Масловый. 2-3 машина турат, 2 глейген 2 этажда турат экен. Ошол деген гумпомощь алып атат. Уят да. Ошолорду айтпайсыңар президентке. Силерге возможность бар президентке айтканы. Силерден бийликтеги жигиттерсиңер. Мен айта албай атам, мен жеткизе албай атам президентке. Жеткизсем көп нерсени айтат элем. Өтө көп нерсени айтат элем президентке. Эмне болуп атканын айтат элем. Сотто эмне болуп атканын айтат элем. Прокуратурада эмне болуп атканын айтат элем. Бардыгын айтат элем. Кандай чыгыштын дагы варианттарын айтат элем.
Силер мага, сен мени иним прямой эфирге чыгып, прямой эфир менен мени дуэлге чакырып атасың. Алтыным, сен дуэлге мени чакыра турган еще мындай. Алтынбек Сулайманов айткандай, сен еще мындай кичирээксиң. Дугуң да жетпейт мага. Айтып эле коеюн сага, иним. Мен да бир жолу айтам. Талап кылып атам. Талап кылып атам. Элдин астында, эртеңки күнү элдин астына ошол ТСЖларга берген ундарыңар болобу, гуманитарный помощь болобу, ошолордун баарын элдин астына ачык айкын чыгаргыла. Ошону айкын чыгарып туруп, ошол ар бир ТСЖны, ар бир квартальныйды алып туруп, ошолордун баарына ответственность кылгыла. Ошолордун баарына логистикасын туура түзгүлө. Обратный ход болуп туруп, отчетун беришсин. Кагаз түрүндө эмес, видео отчетун мына берип атабыз деген. Ошо видео отчетторду бериш керек. Силерге, мага эмес, силерге, силер ошону элге чыгаргыла. Балбак иним, мен сени эле көрүп атам. Мен разымын сага. Алла да разы болсун сага. Алла субханаллаху таала да разы болсун сага. Сен жакшы иштер кылып атасың. Бирок силер бир нерсени кылбай атасыңар. Элдин астына чыкпай атасыңар. Элдин астына чыгып, элдин астына бүт отчетторду беришиңер керек. Бүгүнкү күнү взрывоопасный зонада турабыз биз. 30-на чейин элди багышыбыз керек. Ошону багып чогуу чараңга карашыбыз керек. Ар бир адамыбыз карашыбыз керек. Ар бир адам караш керек. Токтот иним. Мен сенден суранам. Элге чыгып бер. Ошол Азиз болобу, Суракматов, вице-мэрлериңер болобу, сен болосуңбу? Ошондуктан иним, просто барып элдин астына чыгып, отчетуңду берип кой. Детальный, реальный иштериңерди жасагыла. Эртең күнү силер ошону эртең күнү далилдеп берсеңер, ошол действительно ошолорго чейин жетсе, элдин баары көрсө ошону, мен эркекче айтып атам. Мен эркекче айтып атам. Кечирим сурайм. Прямой эфирде болобу, каякта болобу, мен эркекче сурайм. Бирок мага 42 миң адамды үй бүлөнү полностью обеспечивать еттик дегениңерге мен полностью силерден ошону талап кылам. Ошону далилдеп бергиле да. Макулбу, иним? Тарынба. Мен да катуу айтсам кечирип коем. Бирок могу жериме көкөйүмө жетти. Уже чыдай албай калдым. Өңгөчөсү бүгүн тети депутаттын катынын көрүп алып, тим эле ит атайым тутулуп атат. Тим эле муунуп калгым келип атат. Ошондуктан иним, эртең мага чакырышыңдын кажети жок. Мен сага да Facebook баракчама жаздым. Сен мага көрсөтпөй эле кой. Мага доказывать этпей эле кой. Ошону силер эртең күнү бүт баарын эметип алып, ТСЖларыңарды баарын ошону элге көрсөтүп бергиле. Момча мондай болуп атат, мына мондай элдерге. Потому что муну силер элге көрсөтүшүңөр керек. Ошон үчүн силер тарынбагыла мага. Бирок мен кыялымды билесиң, мен сага балбак айткам иним. Аны сен жакшы билесиң илгертен бери. Сен жакшы билбесең, Мирлан инимен сурап көргүн. Ал да билет мен кыялымды жакшы. Ошо элге көрсөтүп, элге эмет туруп, элдин пайдасына иштеп коелу. Азыр бүгүнкү күнү Аллахыбыз разы болсун биз кылып аткан кызматыбызга. Ошон үчүн урматтуу иним, мен суранам сенден. Азизге ошону жеткизип койгун. Ошону алып туруп чыгарып койгула. Эртең күнү ошол ар бир ТСЖңардын квартальныйңердинби, квартальныйңер бүт баары обратный связь менен мына могул үйгө тараттык деп туруп 42 миң кишини далилдеп бергиле. Сураныч силерден. Макулбу? Жакшы ал, иним жаман көрбө, мен да катуу айтып койсом. Макулбу иним?